Матраев Искандер Исмаиловичке. Рахмат. Орозбек Кадырбекович, мен бир кыргызда бир кеңирээк бир колдонгон макалдардан баштагым келет да. Эркелесең эркеле, талтаңдаба дейт. Бул бир. Экинчи, мактаган кыз тойду осурат дейт. Мен билгенден Орозбек Кадырбекович 3-4 законду алып келип, жогорку кеңеште коргоп, ошо законду өткөрүп, анан бардык сиз жөнүндө өзүңүздү бийигирээк коюп алган окшойсуз. Бүгүн Сүйүн Абдуллаевич туура айтты. Алишер Тачпаевич да, Эмиль Эрикович дагы бардык жердеги илгери ушул укук коргоо органдарында иштеген адамдар отурабыз да. Законду алып келдиңер, бул закон керек, бирок чалкаштырып жүрдүңер да, аралаштырып жүрдүң да. Же плов болбоду, шабиле болбоду, же бир башка тамак болбоду. Өзүңдү кечирип коюңуз, өзүңүздү чири чуруберини сезип баштай болупсуңар. Ошон үчүн баягы макалда ар дайым ошо макал бул турмуштан алынган да, жашоодогу турмуштан алынган. Ошон үчүн ошо макалды ар дайым эстеп жүрүшкө мен суранып кеттим. Бул бир. Экинчиден, Эмиль Эрикович суроо берип атса, аны жаман көз менен карап, сен туура эмес айтып атасың. Мен гана жооп берем бул жерде. Мен туура айтып атамын. Сен туура эмес сүйлөп атасың деген таризде көз караш кылып атасыңар. Угуп аткан жоксуң сен. Мен көрүп атам, инем. Мен тааныган үчүн, билген үчүн айтып атам. Ошон үчүн келечек силердики билебиз. Бирок ар бир законду, ар бир ушу законду алып келип атканда, аны жогорку кеңештен өткөрүш комитетинен өткөрүш силердин мойнуңарга жүктөлгөн өкмөттүн атынан. Бул жерде жөн эле айтыш керек эле. Ошон үчүн бул суроого жооп бериш үчүн бүгүнкү күндө сөзсүздө Сүйүн Абдуллаевич кадастр болуш керек эле. Президенттин указы чыкканга чейин канча миң гектар, 29 миң деп атасыңар. 2021 жылга чейин деп атат. Биягындагылар кандай болот деп атат. Ошону бардыгын алып келип туруп, бүгүн мунау гана жерлер мунапуска татыктуу болот, мунау жерлер мунапуска татыктуу болбойт, мунапустан өтпөйт деп. А бул закон законго кээ бир 212ге 2 прим кылып 1-2-ни киргизип атасыңар да. Бул закон буга чейин иштеген да. Иштеп жүргөн да. Туурабы? Ошон үчүн сизден суранычы эми, Сүйүн Абдуллаевич, биринчи окууда концепциясын кабыл алып, менин оюмча, анан экинчи окууда керектүү ушу жооп бере турган министрликтин ведомстволорду чакырып, анан ошо толук кандуу экинчи окууда карасак деген менин сунушум бар. Анан баягы дагы айтам, макалда айтып эстеп жүргөн мен суранып кеттим. Хорошо? Рахмат. Туура айтасыз, Искандер Исмаилович, биз бардык ушул мыйзам кабыл алынып жогорку кеңештен өтүп